Көп окусаң алысты көрөсүн дегендей, жан дүйнөсүндө бышып жетилип, кагаз бетине түшүрүлгөн залкар жазуучулардын чыгармаларын окуу адамга эргүү гана бербестен сөз байлыкты өстүрүп, интеллектти жогорулатат. Айтор китептен эмне деген гана байлыкты алууга болбосун. Ким китепти кирдетсе, китеп баркын билбесе, жулуп алып барагын орой салса бир нерсе, ал китептин душманы деп кыргыз элинин классик акыны Алыкул Осмонов китепти сүйүү, кадырлоо тууралуу ыр-саптарын жазып калтырган. Луиза Парпиева бош убактысын текке кетирбей, жан дүйнөсүн байытуу үчүн шаардагы заманбап китепканалардын бирине келип турат. Ал издеген маалыматтарды же китептин электрондук түрүн интернеттен деле табууга болоорун белгилейт. А бирок китепти баракта окуунун таасири башкача дейт. Бошогон кездеримде көбүнчө китепканада өткөргөнгө аракет кылам. Окуудан чыгып ушул жака келип китеп окуп турам. Көбүнчө анан досторум менен келип турабыз ошол жака. Негизи айтат го, китеп бул билимдин булагы, ийгиликтин ачкычы депчи. Келечекке, аны сыңарындай келечекке бир кыялдарды коюуда китептин абдан чоң таасири бар деп ойлойм. Ошондуктан китепти көбүрөөк окуганга аракет кылам. Эң башкысы китеп окууга атайын убакыт издөөнүн кереги жок дейт. Ал өзү да тынч жерде китеп окууну адат кылып алган. Бул жерде жакын саналаш адамың менен келип, маек куруп, идея алмашып олтурууга аябай ыңгайлуу. Ошол эле учурда башка китепканалардан айырмаланып, кофе, чай ичүү мүмкүнчүлүгү да каралыптыр. Негизинен биз көп учурда байкайбыз да, баягы өзгөчөлүктөрдү издегибиз келет го. Биздин шаңыз китеп дүкөнүбүздүн өзгөчөлүгү башка китеп дүкөндөргө барганда биз китепти сатып алыш үчүн гана барабыз да. Ал жака китеп окуш үчүн, же болбосо китеп сатып алыш үчүн гана барабыз. Бул жака келгенде шаңыз китеп дүкөнүнүн өзгөчөлүгү чай ичиш үчүн, кофе ичиш үчүн, бир жакшы өзүңүздүн саналаш досторуңузду чакырып алып, ошол жака бир жакшы маек куруп, алар менен баарлаша тургандай кылып, ошол эле учурда отуруп алып китеп окуп, ошол учурда бул жактагы баягы адамдардын өзүнүн жан дүйнөсүн байыта турчу бийик инсандар келет да бул жакачы. Бүгүнкү күндө жаштарды китеп окууга үндөө максатында жумасына ар түрдүү темадагы семинар, тренингдер уюштурулуп турат. Жаштарды китепке үндөө боюнча жумасына бизде 3 жолу семинар болуп турат. 5-6 дем алыш күндөрү Кыргызстандагы бардык китепке кызыккан инсандар келип, ушул жака келип китептер боюнча маалымат алат. Ал эми бизге келип китептер боюнча маалымат берген инсандар Кыргызстанга белгилүү инсандар, маданият чөйрөсүндө болобу, адабият чөйрөсүндө болобу, ошол эле учурда баягы чыгармачылык чөйрөдөгү мыкты инсандар келип, ошол студенттер менен жолугушуп, окуучулар менен жолугушуп, өзүнүн китеп боюнча ойлорун айтып, буюрса дагы бир жакшы проектти ишке ашыралы деп турабыз. 1-2 күн ичинде ишке ашат. Ал проект Кыргызстандагы авторлор менен, китеп жазуучулар менен окурмандарды жолуктурабыз. Андагы кыргыздын азыркы залкар жазуучулары, мисалы Шайлыбек Дүйшеев өңдүү, Кыялбек Урманбетов өңдүү кыйын инсандар келип, бул жака келип ошол жолугуп окурмандары менен бирге пикир алышат. Азирет Осмонов, Алтынбек Сакиев, Таң маанай берүүсү.